Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5 ноябрда Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында Австриянын тышкы иштер министри Михаил Линхрадты кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Австрия тарапка экономикалык форумга колдоо көрсөткөндүгү жана катышуусу үчүн ыраазычылык билдирди. Биз бул платформа келечекте Борбордук Азия өлкөлөрү жана Европа биримдигинин ортосундагы экономикалык өз ара аракеттенүүнүн туруктуу механизми болуп калышын каалайбыз, деди ал. Мамлекет башчысы Австрия Кыргызстандын Европа биримдигиндеги маанилүү өнөктөшү болуп саналарын белгиледи. Ал келерки жылы Кыргызстан менен Австриянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөө пландалып жатканын эске салды. Бул убакыттын ичинде биз кызматташуунун жемиштүү жолун басып өттүк. Келерки жылы эки тараптуу кызматташуубуздагы маанилүү датаны эске алуу менен биз Австрия тарабына бир катар биргелешкен иш-чараларды өткөрүүнү, кызматташуубузду бардык багыттары боюнча биргелешкен жол картасын иштеп чыгууну сунуштайбыз, деди Садыр Жапаров. Президент Австрия менен эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү, анын ичинде соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө жана бекемдөөгө кызыктар экенин белгиледи. Бизде соода-экономикалык кызматташтык үчүн пайдаланыла элек олуттуу потенциал бар деп эсептейбиз, деген мамлекет башчысы. Кыргызстан эки өлкө ортосундагы өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулатуу үчүн товарлар тизмесин кеңейтүүгө кызыктар экенин кошумчалады. Мамлекет башчысы Кыргызстандын ири гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктөрү бар экенине өзгөчө көңүл буруп, Австрия менен чакан жана кичи ГЭСтерди куруу боюнча кызматташтыкка кызыгуусун билдирди. Өз кезегинде Михаил Линхрад кыргыз тараптын меймандостугуна жана дүйнөдөгү пандемияга байланыштуу кырдаалга карабастан иш-чараны жогорку деңгээлде уюштуруусуна ыраазычылык билдирди. Ал Австрия Кыргызстан менен кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин белгиледи. Анын ичинде Афганистандагы кырдаалды эске алуу менен регионалдык маселелер боюнча дагы. Жолугушуу жүрүшүндө соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрүндө, ошондой эле туризм чөйрөсүндө эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Булак президент Кежи. Москва шаарында 15 жаштагы мектеп окуучусу кош бойлуу экенин ооруканада текшерүүдөн өтүп жатып билди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык 15 жаштагы Алинанын текшерүүдө 16-17 жумалык боюнда бар экени аныкталган. Кыз дарыгерлерге 6 ай мурун уул төрөгөндүгүн айткан. Дарыгерлер жашы жете эле экени биринчи төрөттөн 2 айдан кийин кош бойлуу болгонун аныкташып, дароо полицияга кабарлаган. Укук коргоо органдары кыз баласынын атасы менен урушуп кеткендигин аныкташкан. Ал эми кыздын боюндагы учурдагы баланын атасы 26 жаштагы Жаран экени аныкталган. Ал кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыр мектеп окуучусу, апасы жана агасы, ошондой эле кичинекей уулу менен жашайт. Булак Супер Кейджи. Эмгек иммигранттарынан бир эле Москвада эмес, бүтүндөй өлкө боюнча баш тартыш керек. Мындай сунушту Адилеттүү Орусия чындык үчүн фракциясынын башчысы Сергей Миронов айтып чыкканын РИА Новости агенттигинин кыймылсыз мүлккө байланышкан атайын сайты жарыялады. Мироновдун пикиринде, Москва шаарында заманбап технологияларды колдонуу жана эмгек акыны жогорулатуу боюнча курулуш объектилеринде мигрантсыз иштөөгө болот. Курулуштан сырткары айыл чарбасында, чекене соодада, логистикада жана башка бардык тармактарда ушундай аракет жасоону сунуштайбыз. Айлыктар канчалык тез жогоруласа, өнөр жай ошончолук динамикалуу өнүгөт, деди Миронов. Буга чейин Москвадагы курулуштарда мигранттардан баш тартуу идеясын шаардын курулуш иштери боюнча вице-мэри Андрей Бочкарев да айтып чыккан. Бирок анын билдирүүсү Орусия президенти Владимир Путиндин өлкөдө эмгек мигранттарынын жетишсиздигин жарыялап, аларды ассимиляциялоо боюнча программаларды иштеп чыгууну сунуш кылган тапшырмасына карама-каршы келген. Экономист Алексей Куренев бул демилге олуттуу каржылык салымдарды талап кыларын белгилеп, эгер мигранттар болбосо, орусиялыктарга оор физикалык эмгек менен алектенүү оңой болбой турганын эскертет. Булак Евразия Today.ru.
Ош шаарында кош бойлуу аялын жана кайненесин сабап өлтүргөн адамга чыгарылган өкүмдү Ош облустук соту күчүндө калтырды. Бул тууралуу облустук соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда айыпталуучунун иши 25 октябрь күнү облустук сотко каралды. 2021 жылы 16 июнь күнү Ош шаардык сотунун өкүмү менен жазык кодексинин 130 беренеси, 138 беренеси менен айыпталган Жаран өмүр бою эркиндигинен ажыратылган. Анын жактоочусу бул өкүмгө нааразы болуп Ош облустук сотуна апелляциялык тартипте даттануу келтирген. Даттануунун негизинде Ош облустук сотунда иш өндүрүшкө алынган. 2020 жылы 22 октябрь күнү Ош шаарында Жаран кош бойлуу аялын жана кайненесин жыгач союл менен катуу сабаган. Анын кесепетинен аялы окуя болгон жерде көз жумуп, кайненеси 2 күндөн кийин ооруканага жеткирилген. Ал жаракаттан улам 5 күндөн кийин ооруканада каза болгон. Соттолуучу окуя болгон жерден түнү менен белгисиз жакка качып кетип, Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Бишкектен кармалып, камакка алынган. Булак турмуш KG.